аймағында жайгашкан Аларча суу сактагычынын жээгинде турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй жол тандоосу автоунаасынын айдоочусу жана башка анын жанындагы кишилер бул суу сактагычтан балыктарды кармап кирип жаткан жеринен ошо балык департаментинин кызматкерлери кармап калышкан жана бул жака аймактык милиция кызматкерлерине чакырышкан. Бирок ошол автоунаанын айдоочусу жана андан башка жанындагылар эч кандай баш ийбестик көрсөтүп, өзүңүздөр жогоруда көргөндөй милиция кызматкерин аз жергенде тебелеп кое жаздады. Угол придержи, там угол придержи. Ноябрь күнү Айыл чарба, Тамак аш өнөр жай жана Мелиорация министрлигинин Жайыт, Мал чарба жана Балык чарба департаментинин кызматкерлери тарабынан Аламүдүн районунда жайгашкан Аларча суу куйма суу сактагычында мыйзамсыз балык уулагандарга каршы рейд өткөрүлүп, анын жыйынтыгында Бишкек шаарынын тургундары Николай Самсалов жана Данил Побегаев аттуу жарандар кармалды. Бул рейдке дагы телевизор программасынын чыгармачыл тобу барып катышып, окуянын өңүтүн жеринен чагылдырды. Чё? Чё он едет, да? Чыкпайт ал тиги паттыр копко коймойбуз. Открывай. Что, дурак? Не, он дурак, что ли? Он дурак, что он что, милицию толкает, блядь, давит. Ключи зачем? Коля, открой, говорю. Что, чтобы он его задавил, что ли? Кого задавил? Меня? Ему нужно было выехать. Я сейчас останавливаю, как представитель власти, понимаете? Нельзя так себя вести, он что? Что ли? Тут все на камеру снято. Ну хорошо, дверь открой, представься, пожалуйста. Вот дай личность какую-нибудь. Так нет у тебя ничего. Что ты думаешь, вот так будешь стоять тарантин, никакого права нет, что ли? Я хотел отъехать. Да? Николай, Перед собой препятствия не видел, что ли? Николай, давай, я тебя еще... Николай, Перед собой препятствия не видел, что ли? Николай, выслушай меня, уважаемый. Я тебя еще раз представлю. Мацуев Куба, Токтарбек, Куба, участковый инспектор. Документы можно ваши? Урматтуу эле көрчүлөр, биз бул жакта Чүй облусунун аймагында жайгашкан Аларча суу сактагычынын жээгинде турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй бул жол тандоосу автоунаасынын айдоочусу жана башка анын жанындагы кишилер бул суу сактагычтан балыктарды кармап кирип жаткан жеринен ошо балык департаментинин кызматкерлери кармап калышкан жана бул жака аймактык милиция кызматкерлерине чакырышкан. Бирок ошол автоунаанын айдоочусу жана андан башка жанындагылар эч кандай баш ийбестик көрсөтүп, өзүңүздөр жогоруда көргөндөй милиция кызматкерин аз жергенде тебелеп кое жаздады. Мындан кийинки кадамдар кандай болот, алда көрөбүз. Сегиздерден баштап 10га чейинки убакыт аралыгында бүгүн ошо Аларча суу сактагычынын Монча өлчөмдөгү балыктарды мыйзамсыз кармап аткандыгын аныктадык. Андан сырткары дагы машинада бар эки чоң кап толтура ошо балыктар бар. Автоунаага салып коюшту. Автоунаага салып коюшту. Бүгүн азыркы учурда өзүңүздөр байкадыңыздар, ашпай атышат. Ал бул азыр балыктын кайсы түрү? Балык бул жерде 3 түрү бар экен. Леш, карась, анан судак. Бул жарандар канча? Бул балыктын санына жараша да? Ар бир кармалган балыктын башына, даанасына өзүнчө бир мамлекет тарабынан 300 сомдон өйдө минималда 3 сомдон өйдө балык штраф айып. Ар бир балык саналып туруп ошого жарыш ошон негизинде. Андан сырткары Кытайдан алып келген сетти колдонгондугу үчүн дагы өзүнчө чара колдонот. Мынакей. Урматтуу эле көрчүлөр, өзүңүз көргөндөй мына бул балык
жаңы эле аз убакыт мурун эле кармаганы көрүнүп турат да, мынакей. Балыктар дагы эле кыймылдап жүрөт да. Мынакей. Иш болду. Арасы иште толду. Жогоруда бул жакта кызматкерлер айткандай, бул ар бир балыктын түрүнө жараша 300 сомдон өйдө айып түзүлөт ар бир балыкка. Андан тышкары бул Кытайдын торун колдонгондугу үчүн дагы айып кагаз түзүлөт. Менимче бул жактагы жана автоунаадагы 2 мешок балыкка чоң эле сумма түзүп калса керек. Мына балыктар түрүү экен. Жаңы эле кармашып турду, карачы. Көлөм. Аны урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей балыктар ушул жерде жатат. Ал эми мына бул жакта автоунаанын 4 дөңгөлөгү тыгылып тургандыгын байкоого болот. Муну менен айталы дегенибиз, балык департаментинин кызматкерлеринин экөө келип, бул автоунаадагы жарандарды кармаган учурда алар качып кетүү аракетин көрүшкөн, албетте. Анан бирок бактыга жараша, тилекке каршы, албетте тигилер тарабынан автоунаасы бул жерге тыгылып калган. Ага чейин милиция кызматкерлери келип, азыркы учурда иш процесси жүрүп жатат. Аз мындай болот, машинаны буткарын сүйлөштүрүп, машинада да толтура. Машинада ушунча. Ондан көбүрөөк бар. Анан жана Бул берди сеткасына аралаш болот го? Жакта чистый мешок. көм Сиз калтырып. четинде көрүп атасыз да? Мен уже 2 жол качып кеттим. Мен как раз эксперт мен уже бул жеткирбейт экен экспертчи. Бул жеткирбейт да. Мен алдынан тосуп чыкканда мындайдан качты, ошондон через Жок, мусор биз билет. милицияны түзүп кетейин деди го. Мени токтосо алдында турса милицияны түзүп. Мен байны түзүп кетесиз, бөлө качырылып өттү мен. Бул да тирик көрдүңүз? Бери алдыңыз. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнүн дагы кызматкерлери келди. Азыр жогорудагы автоунаанын ичинде канча балык бар жана деги эле бул жактагы иш боюнча милиция кызматкерлери териштирмекчи. Жок, Веске тараза эмес, муну штучный саналат. Штучный саналат. Штучный саналат. Ушунун баары ошо санай тияктан көм жак алып бара санабайды го. Ошо жака алып барыш керек анда. Ачылдыраак, Бул бияка эмес, бул башка машинага жүктөйдү муну, неме кылбайбы. Жок, машинасы ошо алып Алып барат да, эмеге турат. Ошо жака бул четинен өтөт анда, тиги сеткасы менен тетип полный ошо менен эле салабы машинага. Балыкты тартып коюңго. Тартып кой, балыктын ичин ачып. Тартып. Мынакей. Чоң балыктар. Мына чоңдорун отдельно бөлүп биринчи кармаш. Өзүнчө, Менки. Атмосферада. Жок, хотя сырттан санайбыз да. Роуддун атмосфера бар машинасын роуда алып барып мен апшат кылышым керек. Мынакей, бул жерде азыр болжол менен 12 түр балык бар экен. Анан азыр бул балыктардын бардыгы жанагы төгүлгөн кабына барып жүктөлүп, автоунаадагы балыктардын бардыгы Ала Медин райондук ички иштер бөлүмүнө алынып барылып, ал жакта канча балык бар экендиги жана ошол жерден ошол балыктардын санына жараша протокол түзүлөт. Албетте, бул жерде жана жогоруда айтып өткөндөй эле 12 түр балык дедик. Андан тышкарыдагы мынакей болжол неме мол чаяндан бери жүрөт. Чаяндан бери соруп чыгышып тур да кыскасы. Бул жерде өзүңөр көргөндөй балыктар жүктөлүп жатат. Эми азыр бир жөнөкөй гана бир логикага таянып көрөлү. Кыш жана суук жана кар да.
Мына бул өзүңүздөр көрүп тургандай бул автоунаа кеминде эле базарда 10 000 доллардан 15 000 долларга чейинки баада турат да. Кадимки эле жөнөкөй балыкчылар мындай автоунааны теппек турсун, мындай автоунааны алыстан гана көрсө керек да деп дагы айтууга болот. Себеп жана жогоруда айтып өткөндөй эле балык чарба департаментинин кызматкерлери буга чейин бул автоунааны жана ушул автоунаа менен балык оолап жүргөн жарандарды кармай албай келишкен. Бул жарандар буга чейин дагы мындан көп балыктар менен алектенишкен. Булар бир сөз менен айтканда жөнөкөй балыкчы эмес. Так понесем, развалится же. Серж кол. Жаңы жылдын алдында уже заказ түшүп атат да булардачы. Вот сейчас надо помочь. Келе көтөр стол дейт да. Келбесиңер, ор эле бир. Правый угол. Все. Да не. Переулок, дом номер 9. Дом номер 9. Туда иди. Все, молодец, все точно. Мунса аш керек ама. Все нормально. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз бул жактагы балыктардын саны бардыгы саналып бүттү. Барып андан кийин дагы бул балыктар үчүн канча айыппул салынары дагы такталды. Эми элестетиңиздер, ушул жактагы кармалып келген балыктардын айыппулу 176.852 миң сомду түзөт экен. Буну бир жагынан алып караганда кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү рейсине катталбай 100 миңден өйдөкү мамлекетке келтирген зыяны үчүн кылмыш иши менен козголот. Бул дегенибиз жанагы жогоруда кармалган балыкчылар дейбизби, орусча айтканда браконьерлер дейбизби, буларга кылмыш иши козголуп, кылмыш китепчеси ачылды. Жалпысынан алганда 129 даана карас, 15 даана сазан, 44 даана судак, 193 леш жана 1 даана карп балыгы алынды. Андан сырткары балык кармоо үчүн колдонулуп жүргөн 1 километр чарчы узундуктагы синтетикалык тору алынды. Аталган факт боюнча тийиштүү акт жана протокол түзүлүп, кылмыш ишин козгоо үчүн Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Жана жогоруда белгилеп өткөндөй, кармалган жарандарга карата 176.250 сом өлчөмүндөгү айып салынды. Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти учурда балыктар урук чачып жаткан учуру болгондуктан, ушул мезгилде мыйзамсыз балык уулоого чыккандарга ири өлчөмдөгү айып пул салынаарын эскертет.